Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Малайзияда эки тик учак сүзүшүп стадионго кулап түшүштү. Малайзиянын Лумут шаарында өлкөнүн королдук деңиз аскерлеринин 90 жылдыгына арналган аба парадынын алдындагы учуп машыгуу учурунда эки тик учак сүзүштү. Малайзиянын өрт жана куткаруу кызматы эки тик учакты 10 экипаж мүчөсү каза болгонун билдирди. Маневр учурунда кагышкан тик учактардын видеосу социалдык тармактарга тарады. Алдын ала маалыматтарга караганда тик учактардын бири спорттук стадиондун тепиштерине, экинчиси стадиондогу бассейнге кулап түшкөн. Алардын биринде 3, экинчисинде 7 экипаж мүчөсү болгон. Булак Супер Кежи. Крокустагы теракт. Адамдын кекиртегин кескилеген менин балам эмес дейт шектүүнүн апасы. Москванын четиндеги Крокус Сити холлдо болгон терактка катышкан деп айыпталган тажикстандык Далержон Мирзоевдин апасы уулу мындай ишке барбай турганын айтып чыкты. Коңшу Тажикстандын жергиликтүү Азия Плюс басылмасына берген маегинде шектүүнүн апасы Гуль Аракат Мирзоева Крокуста тартылган видеодо террорчулардын арасында уулу жок экенин айткан. Кекиртегин кескилеп, мыкачылык менен өлтүргөн деген айыпты менин уулума тагышты. Бирөөнүн кекиртегин кескен мылтыкчан адам менин балам эмес. Видеодогу адам семиз, менин балам арык. Кол салгандардын баскан турганы кыймыл аракети уулума окшобойт. Камакка алынгандан кийин сотто темир тордун артында отурган менин балам 6 аяк жеп, көзү көгөрүп, мойнунда желим баштык илинип турат деген Гулракат Мирзоева. Далержонун атасы Барот Мирзоев да уулуна тагылган айыптарга ишенбейт. Бою өтө кыска, автомат кармай албайт. Мындай иштерди кантип кылмак эле? Бизге үйгө келем деп аткан, биз күткөнбүз деген ал. Теракттан кийин тажик бийлиги Далержон Мирзоевдин ата-энесин, бир тууганын, жубайын жана кайненесин бир жумага жакын суракка алып, анан кое берген. Бул аралыкта алар орус тилинде да арыз жазышкан, бирок орусиялык тергөөчүлөр менен бир да жолу жолуккан эмес. Булак Супер Кежи. Чүйдө таксистке кол салган шектүүлөрдүн бирин айдоочу өлтүрүп алган, экинчи шектүү кармалды. Чүйдө такси кызматын аткарган жаранга карата кол салуу болуп, айдоочу алардын бирин өлтүрүп алган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 18 апрель күнү саат 2:20 чамасында 1991 жылы туулган жаран өзүнүн Kia K7 үлгүсүндөгү унаасы менен Бишкек шаарынан Аламүдүн районунун Кашкасуу айылына жүргүнчүлөрдү жеткирүү буйрутмасын кабыл алган. Жүргүнчүлөрдү айтылган дарекке алып барганда унаанын арткы орундугунда отурган 2004-жылы туулган жаран бычак менен айдоочуну моюнга сайып, окуя болгон жерден качып кеткен. Ал эми айдоочу мойнуна сайылган бычакты сууруп алып, ага карата күч колдонуп жаткан шектүүлөрдүн экинчиси 2005-жылы туулган жаранга 2 жолу бычак сайып жиберген. Ал ооруканага бара жатканда каза болгон. Бул факты боюнча адам өлтүрүүгө аракет жасоо, каракчылык фактысы менен коштолгондо кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 2004-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Президент Садыр Жапаров 24-25 апрелде мамлекеттик сапар менен Азербайжанга барат. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык сапардын алкагында Жапаров Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, мындан аркы өнүктүрүүнүн жана натыйжалуу кызматташуунун келечегин талкуулашат. Ошондой эле мамлекеттер аралык кеңештин экинчи жыйынын өткөрүү пландаштырылууда. Анын жыйынтыгы боюнча президенттердин биргелешкен декларациясына соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүгө багытталган бир катар макулдашууларга кол коюлат деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчылары Хыдырлы айылындагы орто мектептин курулушуна мезгил котосун салуу аземине катышары кошумчаланды. Булак Назар Ньюс Кежи.
Кыргыз элим ушу сиздердин жардамыңыздарга дагы муктаж болуп отурабыз. Ушу Малика кызыбызга сиздердин жардамыңыздарды аябайт деп үмүттөнөбүз. Жардам кылып коюңуздарчы деп өтүнөбүз. Түркия мамлекетине дагы ушу июль айында бармакпыз. Ошого чейин буга чейинки чогулган аманаттарыңыздарды алып атабыз. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушу кызыбыздын жардам айыгып кетишине себеп жооп коюңуздар деп, дуа кылып коюңуздар деп өтүнөбүз. Дагы ушу 1 миллион 200 миңдей каражат жетпей турат. Ушу биздин реквизиттер Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Новая газета Европа Рамзан Кадыровдун саламаттыгы начарлыгын жазды. Новая газета Европа басылмасы Орусияга караштуу Чеченстан Жумуриятынын лидери Рамзан Кадыровдун саламаттыгы начарлап баратканын жазды. Маалыматка караганда дарыгерлер Кадыровго уйку безинин некрозу деген диагноз коюшкан. Чеченстандын башчысынын ден соолугунда маселе бар экени расмий түрдө кабарлана элек. Буга чейин айтылган маалыматтар четке кагылып келген. Басылма Кремль Кадыровдун ордуна Ахмат Атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Абти Алаудиновду тандаганын өз булактарына таянып жазган. 16 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин Алаудиновду коргоо министрлигинин саясий аскердик башкармалыгынын жетекчи орун басарлыгына таяндаган. Ал ыймага чейин 18 декабрда Москвада өткөн Единая Россия партиясынын жыйынында Алаудиновго сөз берилген. Курултайда Путин 5-мөөнөткө көрсөтүлгөн. Ал президенттик шайлоодо Путиндин ишенимдүү адамдарынын бири болгон. 29 жашында карьерасын баштаган Алаудинов ички иштер министрлигиндеги уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчилигинен баштап министрдин орун басары кызматына чейин жеткен. Ар кандай маалыматтарга ал оппозициячыл ишмерлерин жакындарын уруп сабоого катышып, чет жакта Кадыровду сындагандарды коркутуп үркүтүп келген. 2022 жылы Украинадагы согушка катышкан үчүн Путин Алаудиновго Орусиянын баатыры наамын ыйгарган. Булак Азаттык.